Депутаттар кийинки парламенттик шайлоого чейин маян албай иштей турган болушту. Жогорку кеңештин депутаттары кийинки шайлоо өткөнгө чейин маян албай иштемей болушту. Бул туурасында парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында көпчүлүк депутаттардын сунушу менен октябрь айынан тарта айлык албай иштөө макулдашылды. Бул боюнча чечим кабыл алынды. Азыр юридикалык жактарын иретке келтирип жатабыз. Мен маянага бериле турган каражатты COVID-19 менен күрөшүүгө жумшоону сунуштап жатам. Бирок жогорку кеңештин аппарат кызматкерлерине маяна берилет, деди Жапаров. Деген менен жыйын учурунда депутат Евгения Строкова сөз сүйлөп, жеке өзү жана кесиптештери Аида Касмалиева, Айнура Осмонова айлык менен гана жашай турганын айтып, бул чечимге нааразы болду. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңешке парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу мыйзамы кабыл алынды. Ага ылайык кийинки шайлоо 2021-жылдын 1-июнуна чейин уюштурулушу керек. Зарылбек Рысалиев Садыр Жапаровду мурда Камчы Көлбаевдин жугундусун ичкен итке теңесе, азыр Жусуп Абдрахмановго тең көрөт. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев парламенттик жыйында экс-президент Сооронбай Жээнбековго "Бүгүн сиз Сооронбай Шарипович, Кыргызстанда Манас атаанын ордуна Манассыз" деп айткан эле. Кече 21 октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Рысалиев президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Урматтуу Садыр Нуркочоевич, сиздин кичи мекениңиз Ысык көл. Ысык көлдө кыргыздын түбүн түптөп кеткен атуу болгон. Кыргыздын басмайылдын жакшысын ээси билбей ат билет, эр жигиттин мыктысын эли билбей жат билет деген сөз бар. Жусуп Абдрахмановду айткым келет. Сиз Абдрахмановдой мыкты жигит болуңуз, деди. Эске салсак, 2011-жылдын 3-ноябрында жогорку кеңештин жыйыны болуп жатканда депутат Садыр Жапаров министр Зарылбек Рысалиев 2011-жылдын 6 октябрында болуп өткөн митингдин уюштуруучусу менен сүйлөшкөндүгүн айтып, аудио жазы бар экенин кошумчалаган. Буга жооп катары ошол кездеги министр Рысалиев Садыр Жапаровду криминалдар менен байланышы бар деп айыптаган. Мына Садыр Жапаров ким экенин билдирди. Эми айтсын, кызыл же кара экендигин. Мурун ал Рысбек Ахматбаев менен Камчы Көлбаевдин жугундусун ичип жүргөн деп билдирген Рысалиев. Депутат: Ак үйдү калыбына келтирүүгө 400 миллион сом керек. Жогорку кеңештин имаратын калыбына келтирүү үчүн 400 миллион сомго жакын каражат керек. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында 2010-жылдагы окуялардан кийин Ак үйдүн ремонтуна 380 миллион сом сарпталган. Бирок андан бери баалар өсүп кетти. Эске салсак, 6 октябрга караган түнү митингге чыккан эл Ак үйдү басып алган. Эртең менен эрте имараттын чыгыш тарабынан өрт чыккан. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин имаратында парламент, президенттин аппараты жана президент өзү иштейт. Жогорку кеңеш шайлоо босогосун азайтуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Парламент шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Аталган демилге 21 октябрда парламентте 1 окуудан өткөн. Бүгүн дароо 2 жана 3 окуу каралып, 84 депутаттын макулдугу менен колдоо тапты. Каршы добуш бергендер болгон жок. Жыйында баяндама жасаган Алтынбек Сулайманов депутаттардын бардык сунушу четке кагылып, түп нускасы гана калганын билдирди. Анын арасында шайлоого катышууга ниети бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан убактылуу гана четтетилбей, толугу менен ишинен бошотуу демилгеси да кирбей калды. Сулайманов кийинчерээк аны өзүнчө мыйзам долбоору менен алып келине турганын белгиледи. Мындан улам 3 сунуш калтырылды. Алар төмөнкүлөр. Парламенттик шайлоонун күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлөт. Босого чени 7%дан 3%га төмөндөтүлөт. Шайлоо участкасын алмаштырууга шарт түзгөн номер 2 форма жокко чыгарылат. Эми бул мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Кытайдын карызын азыр элдин эсебинен төлөйбүз деп талкуу жаратышууда. Элге кайрылса жардам берет белеңиз? Жок. Себеби? Мен эл болсо, мен например жардам бербейт элем. Жок, патриот адамдар жардам берем дегендей сыяктуу талкуу жарашты. Сиз патриотсузбу? Мен патриотмун, бирок жардам бербейт элем все равно, потому что да Кытайдын акчасын бизге которуп алган сыяктуу, бизге жардам может келген жок, ким билет. Бирок лично ал акчанын ошо ким отурган сверху депутаттар, жогорку кеңеште премьер-министрлер ошолор көбүнчө салышты да, эми өздөрүнүн. Эми явно видно.
ошолор кийин өзүнүн чындыгын чыгарып ошолор берип койсо элге да жаман көрбөйт, жакшы болор жагы. Дагы бир суроо, бул канткенде Кытайдын карызынан кутула алабыз сиздин оюңуз боюнча? Бул билбейм, честно жооп бере албайм. Президенттикке ким татыктуу деп эсептейсиз? Менин оюмча бир эки кандидат бар да. Азыркы действующий президент деле президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров деле татыктуу деп ойлойм. Анан элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Адахан Мадумаров деле татыктуу. Экөө да менин оюмчачы. Эмне үчүн? Адахан Мадумаров биринчи грамотный киши, акылдуу, ишти алып кете алат, опытныйраак. Садыр Жапаров деле өзү деле доказать этип көргөзүп атат ишин. Жакшы болот деген ойдобуз. Экинчи сурообуз. Кытайдын карызын элдин эсебинен төлөйбүз деп талкуу жаратышууда. Мисалы, элге кайрылганда жардам берет белеңиз акчалай? Мисалы, элге кайрылганда, если патриот киши, бала патриот адам болсо, мисалы, азыр ар бир жаран 50 миңден ашык төлөйт деп атпайбы? Мен иштеген айлык акыма жараша 50 миңди бере албайм, бирок мекеним үчүн кичине болсо да бергенге Бересиз. даярмын. Патриотсуз. Патриот. Канткенде Кытайдын карызынан кутула алабыз сиздин оюңуз боюнча? Менин оюмча, азыр көпчүлүк элдер айтып атпайбы? Жана олигархтарды мамлекеттин эсебинен жегендерден чыгарыш керек. Мен да ошол эле ойдомун, менде делечи. Ошо Алган акчаларын чыгарыш керек, мыйзам түрүндө сурап, тактап, анан жөндөн эле коркутуп алган болбойт. Эми кылган күнөөсү болсо төлөтүш керек. биринчи далилдеп. Биринчи далил. Президенттикке ким татыктуу деп эсептейсиз? Азыркы учурда Садыр Жапаровдон башка киши жок да. Себеби? Себеби анын азыркы алгач карандарын көрүп атпайбызбы? Жакшы гумандуулук бар да, жанагындай сразу эле камап тыгып салбай, карыздарды өндүрүп атат чекесинен, жанагы экономикалык амнистия берип, туурабы? Ошол Садыр Жапаров эле менин оюм. Кытайдын карызын элдин эсебинен төлөйбүз деп талкуу жаратышууда. Эгерде элге кайрылса, сиз жардам берет белеңиз акчалай? Жалпы эл төлөш керек болсо, элден калмак белек. Беребиз жардам. Основном жана жеп ичкендер төлөш керек. Келген карызды нормалдуу пайдаланган жок да, алганда. Пайдалуу жакка жумшаган жок. Туурабы чындыгында? Жеп ичип атышат, ошолор төлөш керек. Эгер алар төлөй албай калса, жалпы эл төлөгөдөй болсо төлөйбүз. Сурообуз. Канткенде Кытайдын карызынан кутула алабыз сиздин оюңузча? Канткенде жана коррупционерлерди, жегендерди, ичкендерди, жана миллиардерлерди, миллионерлерди, ошолорду каяктан алды ошончо миллион, ошо байлыкты каяктан келди, ошолорду изилдеп чыгыш керек. Алар закон түрдө байган жок. Мисалы, байлык бир айлык менен анчалык жашоо жете албайт, туурабы? Ошолордун эсебинен төлөш керек.